Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда ой көрсөтчү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз мекенге кызмат кылган ардагерлер жөнүндө сөз кылууну ылайык көрүп турабыз. Анткени урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер билесиздер, мурдагы Советтер Союзунун учурунда баардык аскерге кызмат өтөгөн ошол мезгилдердеги уулдар негизги 18 жаштан өйдөгү жарактуулар армияга. Анан мына ошол мезгилдерде барып кызмат өтөп келип дегенде ак кызмат өтөп мекенге кылган кызматыбыз баарыбыздыкы деген ошол мезгилдерде болгон. Бул 1980 жылдардагы мынакей менин жанымда турган биздин дагы ардагерлер отурат буякта, аскер деңиз флотунун ардагерлери. Мына бул кишилер дагы өз учурунда мына ошол биздин Түндүк, Тынч океан, Балтика жана Кара деңиз флотторунда мына кызмат өтөп, өздөрүнүн ошол мезгилдердеги баягы мекен алдындагы ак кызматын өтөп келишкен жигиттердин бири эле. Мына бүгүн дагы жаныбызда отурат, чындыгында Кыргызстанда ошол убактарда моряктарды отпайбыз сиздерди. Анан ошол мезгилдерде мынакей 6,5 миңден ашык моряк ошол убактарда кызмат өтөп дегенде барып келдиңиздер. Кыргызстан эми чындыгында бизде океан жок болсо дагы, тоолуу жер болгон болсо дагы мынакей ошол убактарда сиздердин ден соолугуңузга байланыштуу ошол убактарда Советтер Союзунун ошол учурдагы өзүнүн аскерге жигиттерди тандап алуусунун негизинде мына ошол сиздер ошол деңиз флотунда кызмат өтөп ошол убактарда өзүңөрдүн милдетиңерди аткарып келдиңер. Анан эми мен алгач телекөрүүчүлөргө тааныштыра кетейин. Мына менин жанымда отурган Узбеков Ырысбек, ошондой эле Секеналиев Камчыбек, ошон Чойбеков Эсиналы ардагерлер отурат. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Мына эми ушул июль айында Советтер Союзунан калганда бул дагы эми бизде традиция деп койсок болот го. Мындайча ошого калып мынакей айдын аягында дайыма жыл сайын эле мынакей моряктардын күнү, сиздердин аскер деңиз флотунун күнү катарында белгиленип келатпайбы? Акыркы жекшемби күнү мынакей. Мына быйыл дагы буюрса мына ушул жекшемби күнү сиздердин майрамыңыздар. Келаткан дагы бир жолу майрамыңыздар менен үй бүлөңүздөр менен дайыма аман эсен болуңуздар. Мына сиздер менен кызмат кылган курбалдаштарыңыздар да дайыма аман эсен болсун, тирүү жүргөндөр болсо. Албетте өмүр деген мына ушундай нерсе экен. Ардагерлер дегенден кийин ойлонуп кетем мен өзүм дагы. Айрымдары чындыгында көпчүлүгү бул дүйнө менен коштошуп кете бергендери да бар. Бирок ошондой болсо дагы мына сиздер ошол демилгени көтөрүп, ошо мекенге кызмат кылган жигиттердин башын баарын бириктирип, ошо Кыргызстандын ичиндеги баардык областтардын аймагында өзүңүздөрдүн бир кандайдыр бир традицияга айланып калган бир эстафеталык күндөрүңүздөрдү ар бир областтарга берип баратасыздар дегендей. Анан бүгүн дагы ушул сиздер Каракол шаарына бизге бекетинен келбесеңиздер керек майрам алдында. Анан эми ушул жөнүндө да биз сөз кылып отурсак дедик эле. Алгач мен сурайын деп атам, ушул кайсы жыл, канчанчы жылдары менен ушул армияга чакырылдыңыздар, кандай бардыңыздар, канчанчы жылдары эле ошол мезгилдерде, анан кайсы флоттордо болдуңуздар? Ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Мен 1984 жылдан 87 жылга служба кылдым. Биринчи Кронштадтка түштүм. Ал жерде госпиталь бар, санинструктор окуткан. Ошол жерде 6 ай санинструкторлук окуп, себеби мен мединституттан биринчи курстан кеткенмин. Ошол малдарда институттардан ала баштаган срочный службага. 6 ай окуп, анан Черноморский флотко түшүп, ал жерде корабльде санинструктор болуп кызмат кылдым. Барганда биринчи. Ооба. Индийский океанга чейин боевой поход деп коет. Ошого чейин барып келдик. Ошол 3 жылды санинструктор болуп кызмат кылдым. Камчыбек. Мен болсо 1989 жылдан баштап 1992 жылга чейин Түндүк Муз океанында служба кылдым. 1-октябрь айында бизди Бишкектен самолет менен Ленинградская областька алып барып, аяктан Кронштадт деген жерге, остров болот, Кронштадт деген, ошол жакта 6 ай учебкада болдум. Аякта подводный лодкага служба кылгандарды топтойт. Анан 6 ай аякта учебный отрядта өтөп, анан кийин бизди эмеге Северный флотко подводный лодканын экипажына которду. Ал жакта 2,5 жыл служба кылдым. 2,5 жыл, моряктар 3 жылда служба. 3 жыл, бирок эме менен учебкада 6 ай менен ошондо 3 жыл болуп эсептелет. 6 ай окутат. Сиздики? Мен Талас областынын военный комиссариатына чакырып 82-жылы кетип, 85-чи келгем. Мендан Түндүк Муз океанында служба кылдым, ошол жерге түштүм. Мурманск, Североморск, Архангельск, Видяево, Полярныйда жүргөм. Ошол жакта служба кылып жүрдүк.
Эми мына ошондо айтып атабыз, мынакей кыргызстандыктар баргандар 6,5 миң моряк болгон ошо мезгилдерде деп, Сиздер менен болду да чогуу курбалдашарыңдар, чогуу баргандар. Чогуу баргандар болду. Ары кимиси ар кандай болуп калат. Мен мисалы үчүн жалгыз Кыргызстандан бир жалгыз эле бир корабль болуп служба кылгам. Ушундай болгонбуз. Кээ бирлерде 2ден 3дөн түшүп калат да. Андан мындай көптөн түшүп жүрмөйбүз ал убакта. Эми корабль ар кандай болот да негизи, туурабы? Океандын астында жүрүүчү, Подводный лодка. Подводный үстүндө жүрүүчү дегенде бул Мен үстүндө жүрчүмүн. Бул камчы болсо алдымда жүрдү. Мен болсо суунун астында подводный лодкада служба кылдым 3 жыл. Ошол 3 жыл служба кылганын ичинде көптөгөн нерселерди, кыйынчылыктарды баштан өткөрдүк. Оор, анан кийин деген подводный лодка деген 500 метрге чейин тереңдикке погружение деп коет, ошо тереңдиктин суунун астында жүрөт. бир кеткенде канча мезгилге чейин кеттиңиздер? Биз бир автономный поход деп коет, ошо автономный походко кеткенде максимальный где-то 95-98 суткага чейин жүрчүбүз. А мындай 60-70 суткалап деле дальний походко барып жүрдүк. Мына ошондо бул жердеги биринчи дальний походумду мен деген 19 жашымда биринчи жолу барып алгам да. Экинчисин болсо уже 1,5 жыл служба кылгандан кийин дагы 92 күн барып экинчи дальний походду алгам. Өмүрүмдө 3 жолу дальний походко чыгып келдим. Океан астында. Океандын астында дежурствода өтөдүк. Туура, эми коркунучтуу да негизинен. Мына биз дагы контр-адмирал деп жүрдүк. Кийин дагы анын эмеси наамы чоңойду го, чиничи. Темиров Марат Сатиевич деп мынакей, ошол Корумдук айылынан чыккан киши да адам негизи. Мен жакшы таанып көрүп калдым. Кийин ал Дасафтадагы ушул жетекчи болуп иштеп жүрдү ошто. Биякта да иштеп жүрдү, жетекчилик кызматтарды аркалап келген өмүрүнүн акырына чейин. Ал кишинин айткан ушуларын билем да, деңиз алдына кеткенден кийин океан астына чөккөндө, бир нерседе көп ойлор келер эле депчи. Тирүү чыгамбы, чыкпай каламбы деген үмүттөр болчу эле дегендей. Ошондой нерселер болчу эле да. Туурабы сиздер? Подводниктердики. А надводниктер болсо жана боевой поход деп коет. Мисалы биз 10 ай жүрүп келдик. Индийская океанда тревога эмелер, боевой задание. Аны эми ал жерде арспециалист өзүнүн жумушун билет. Секретный эмелер бар, вопростор. Ошол эми ар бир службанын ушундай жашыруу нерселери бар. Надводниктер ошентип Стражевой деп коет да. Дальний поход, боевой поход. Суунун астында подводниктер жүрсө үстүндө биз стажировка кылып жүрдүк. Экваторга чейин ошол Индийская кушактарда жүрүп келдик. Ана мынакей эми сиздердин баягы мен көрүп турам да ошол жерде ынтымагыңыздар бар экенчи моряктардын. Мына областтар боюнча бизде 7 област бар эми, анан шаар 2 шаар бар чоң. Мына ошол ичиндеги биздин бүгүнкү күндөгү ардагерлер сиздер баарыңыздар биримдик чогулушуп дегендей жыйындарды өткөрүп келаткан окшойсуздар да, менин ой баамда да. Анан эми сиздердин дагы мындай коомдук бирикме түзүлгөн дейт. Туурабы? Мындан 3 жыл мурда кандайча түзүлүп калды ушул коомдук бирикме? Бул биздин коомдук бирикмеси 3 жыл мурда түзүлгөн. 3 жыл мурда түзүлүп, андан кийин областтарга чыга баштадык, Жети-Туганга чыга баштадык. Анан кийин Таластын ошо ардагерлери, моряктары көбүрөөк болуп калып, ошол инициатива көтөрүп, анан Таласка Жети-Туган чакырышты. 3 күн ошол жака тосушуп, жакшы тосушту. Мен өзүм ошо Талас областынан казыр представитель болуп келдим. Камчы болсо Чүйдөн, Ырысбек болсо Жалал Атан келди. Жакшы мынакей. Ынтымагыңыздар жакшы экен негизи. Ынтымактарыбыз жакшы. Областтагылар менен байланышып турабыз, ар түрдүү мероприятияларда. Ар бир областтарга ошо координатор шайланган да, ушундай. Анан бул жыл сайын ушул июль айынын акыркы жекшемби күнү сиздердин майрамда, Аскер деңиз флотунун күнү. Жолугушуп турасыздар, Жолугушуп турабыз. Канча барасыз бүгүнкү күндө өзүңүздөрдүн саныңыздар? Областтарда болобу? Жети-Тугандабы, Кыргызстан боюнча азыр ал негизи 7000 болчу, азыр где-то 5000 болуш керек ишинде. 5000 болуп калды. Эми мамлекет тарабынан дайыма айтабыз, ушул акча камкорлуктан бөлүнүп келчү эле депчи, жардамдар берип келчү эле. Жок, бизде андай жок. Бизде андай жок. Биз только өзүбүздүн эмесибиз менен. Өзүңүз менен, Өзүбүздүн күчүбүз менен. Ана мынакей биздин жаныбызда мынакей сиздердин бир туу турат бияктачы. Бул кандай эстафеталык туубу? Жок, бул морской. Морской туу. Военно-морской флот. Союз балдагы военно-морской желеги. Военный флоттун флагы болгон. Биз ушул флаг менен служба кылганбыз да, ошон үчүн алып жүрөбүз. Дайыма жүрөсүз. Ушул флагды эртең менен көтөрөт, корабльден кечинде түшүрөт. Орун менен суу үстүндө. Океандын үстүндө жүрөт. Океандын үстүндө жүрөт. Эртең менен 6-да тургандан кийин флаг поднимает, алдан көтөрөт да, флагды көтөрөт.
Ана мына біз сіздер айтып атпайсыздар жоғарыда эстафетабыз бар деп тапшыра тұрған бір нәрсеге ше міне ылайықтастырып. Мысалы Таласта болдыңыздар, Шүйде болдыңыздар дегенде, Жалалабадта жана башка Ош мисалы үчүн. Ооба бардык. Анан мына Караколго, Ыстыккөл областына келип атасыздар. Бул келиштин себептери эмне? Жагдай дегенде бияка. Биринчиден ошол жанагы эстафета деп атпайбызбы? Тигилер ошол жака таласка чогулуп, анан ошол бул жылы бул жака чогула турганда экинчиден дагы бир себеп болуп калды. Бул жака чогулганыбыз биздин Бекен деген аксакал мэрибиз бар эле. Уважаемый аксакалдарыбыздан эле постоянно активно катышып, мондай биздин чогулуштаргачы. Эң улуу аксакал, Ооба, улуу аксакалдардын бири эле. Анан ал киши 5-6 жыл болду өтүп кетти. Анан ошону Далинкадан анан Ден флотко карата ошол кишинин урматына, ошол кишинин эшигине үйүнүн алдына биздин флагшток деп коет, ошону биздин флагты көтөрөлү деп келгенбиз. Ал мероприятие эртең болот. Ошол себеп менен бул жылы бул жака келдик. Демек, тиги аксакалды ардагерди эскерели деген экенсиздер. Да, эскерип, ооба. Ал эми эскерүү менен болот. Анан кийин мынакей сиздердин өзүңүздөрдүн күнүңүздөр дагы жыл сайын белгиленген да. Ошо баарыңыздар бир өткөрөсүздарбы же ар кайсы жерде болобу? Жерлерде болобу деген. Жер областта. Шартка карата болуп калат да. Эгерде мына биздин моряктар деп коебуз, ошо биздин коомдун моряктары эгерде Бишкекке жумуштар менен келип калса, же атайлап келсе, бош убактысы болуп калса, ошо Бишкекке келип, анан ошол Бишкектен биз деген площадька барып, анан өзүбүздүн монументибиз бар, тиги паркта. Ошол жака барып, ошол жакта Бишкекте, ошол жака барып сүрөткө түшүп, анан ошол жерден жанагындай грамота берип, медальдардан берип, ошол келген балдарды сыйлайбыз. Анан ар кайсы дубан балды алыстагылар өзлөрүнүн жакын жерлеринен тосушат да, акыркы воскресенье күнү. Эми биз СССР деп атпайбызбы? Советтер Союзу деп атабыз, ошол мезгилде эстеп атабыз. Мына сиздер да ошол мезгилдерде барып, ошол убакта кызмат кылгансыздар. Баарыбыз эле ошол убактарда барабыз. Баарыбыз ошол мезгилдин өкүлдөрүбүз. Анан бир жакшы жери ошол убактарда бир 15 союздук республика бар эле. Сен мен деп бөлүшпөй, бөлүнүшпөй ал жерде. Sen Özbeksin, sen Kazaksın, sen Orussun debeyle, sen Belorussun debeyle, sen Ukraynsın debeyle, sen Kırgızsın debeyle, barız bir üy bilen baldarında çoğu kızmat kıldılar. Ama siz ошол жалгыз, ошо тиякта айтып атпайсызбы, мен Кыргыздардан жалгыз элем деп. Мына балким сиздин араңызда да казактар болгондор, орустар болгондор, өзбектер болгондор, тажиктер болгондор дегенде, ынтымак бар эле да. Ынтымак бар. Мисалы мен деле жалгыз болгом. Акыркы жарым жыл калганда мага нарындык бир бала барды. Анан ага чейин ошо орус немелери менен орустар, өзбектер, казактар, украиндар, белорустар ошолар менен бир тууган, сиз айткандай бир туугандай болгонбуз. Мисалы мен азыр деле ошолар менен жазышып, катташып болуп турам да. 2018-жылы Москвада чогулдук, Севастопольго бардык. Ал жерде тосуп да, ошол ынтымак дагы эле бар дейм десем болот да, ошолар моряктардын арасында. Мен сиздердин ардагерлер катары бир дагы суроо берип келип атат да, азыркы биздин жаштар тууралуу. Мына биздин азыркы Кыргыз республикабызда өзүнүн өлкөбүздө аскерге кызмат кылуу службасы бир эле жылда. Бирок ошондой болсо дагы мекенди коргоодо кээ бир айрым учурда жаштар билем мындай көңүл кош баргысы келбей качып жүргөндөр көп да. Биздин ошол убактарда курактар сиздер мисалы үчүн ардагерлер. Өзүңүздөр сураганап, аракет кылып окуп атсаңыз да, мынакей мединститутта окуп атсаңыз да, таштап бир 6 ай окуп тургандан кийин ошол службага кетип калуу деген. Эмне деген ошол, ошол мезгилдерде? Жаштарга кандай кылып керектигиңиз бар? Мен эми түшүндүрмө кылып коеюн. Биз деген баягы союз маалында служба кылып мектепти бүтөөр менен баягы призыв болуп армияга балдарды, 18 жаштагы балдарды дайындачу да. Ал убакта бизде ушундай политика болчу. Армияга барбаган жигит менен кыздар дискотекада билешчү эмес да. Анткени деген ал уже армияга эмне үчүн барбай алат? Армияга деген эгерде ал орукчал болсо, ден соолугу начар болсо, өзү мындай кыздар да теңин алса, слабый болсо деп баары тең армияга алып кетет, провод өткөрөт, анан кийин ал жалгыз байкуш калып калат. Ана ошон үчүн ал жанталашып, ден соолугун чыңап, ошо эмеден медкомиссиядан өтүш биздин убакта абдан кыйын болчу да. Моряк болбосо да башка службага армияга болсо да барчу. Армияга барганга аракет кылышчу. Анткени деген өзүнүн классташтары баары тең кетип калды, бул жалгыз жүрөт.
Анан 2 жылдан кийин 3 жылдан кийин классташ балдар келсе, бул армияга барбаган үчүн бул уже өзүнчө мындай өзүнчө эме удовольствие болот. Өзүм мындай басынткан басым кандай болуп калды да. Ошон үчүн уялышат эле да. армияга барганга абдан Уят жанталашчу. болчу да, Уят болчу. Баланчанын баласы армияга барбай калды деген өзү кандай жаман уруну сөз эле да, туурабы? Анан Мекенди коргобой калыптыр, армияга Барбай барбай калыптыр жараксыз деген, болуп калды деген сөз. Өтө бир кемчиликтей сезилчү эле да ошол жигитке, мисалы үчүн туура өзүнө дагы анан үй бүлөсүнө деле. Ошо теңиштардын арасында деле туурабы? Жакшы мындай аралашып кете алчу эмес эле. Кооптонуп турчу эле да. анан ошол маалда армияга барган сыймыктанышчу. Мен мисалы өзүмдү айтып коеюн, мен 3 жыл армияга барып келгениме азыркыга чейин сыймыктанам. Анткени ушундай бул моряк байкелер менен, инилер менен таанышып, ошол жакта азыркыга чейин биз моряктар дегенде, анткени биз акыркы служба кылгандардан 93-94 болуп калышты. Бирок алар до конца служба кылбай 2 жыл, 1,5 жыл служба кылып, анан эме демобилизация этип кетти да. А биз акыркылардан болуп калгандан кийин бизден башка пополнение жок. Эң жаштары эле биз болуп калып атабыз да. Анан ошол үчүн мына ушул 3 жыл өмүрүмдү, жаш кезимди мекеним, элим үчүн бергенге мен сыймыктанам. Анткени деген мен өзүм опыт алдым, ушул мамлекетке кызмат кылдым. Ушундай жакшы адамдар менен таанышып, мына азыркыга чейин ушу бир туугандай көрөм. Ушу байкелеримди. Сиз жаштар боюнча айтсаңыз, Жаштар боюнча биз деле ушул жаштыгыбыздын 3 жылын ушул деңиздин өткөздүк да. Ошондо 18 жашында жапжаш эле балдар экен, биз так азыркы балдар билем анда. Анан кийин айтарым, эми эң улуу аксакалыбыз сизге айтып атпайбыз, жана Сүйүнбай атабыз Таластын консерватный айынан 97-ге чыкты. Биз да ошол туулганда ошо Таластын ардагерлери, деңизчилери барып, ай сайын барып, ошо үйүнө тийип, куттуктап, ушинтип турат да. Морской духтан берип турушат да аны. Кудай бурса, жышы жакшы. Жакшы ынтымакта. Бул ардагерлер өзү менен бири-бирин жолугуштуруш деген кандай бир мындай өзүнчө бир сезимдик күч, дух деген бар да. Дух да. Биз флотко 3 жыл бердик дейбиз, анан бирок флот деле бизге көп нерсе берди дейм да менчи. Көп тарбия берди. Себеби бизди мындай тарбиялады, характерлерибизди анча көп нерселер, билбеген нерсени билдик, үйрөнбөгөн нерсени үйрөндүк. Көп ар жактан көп жерлерди көрдүк, досторду ашырдык. Мына мен айтып атпаймынбы, службадагы досторум азыркыга чейин жазышып, катташып эме связьда. Ошол убакта 15 республика менен бар катташып. Андан келип, мына азыр мен деле моундай бир туугандай болгон моряктарды таап, азыр ушулардын арасынан канча сонун досторум таптым. Мол ушунун баардыгын бизге флот берди дейм да. Бир туугандан артык болуп кетип атабы? Да, бир туугандар тартып калганы. Ошондой да. Флот дагы бизге аябай көп нерсе берди. Баягы службалаш, армияда чогулган балдар чыныгы бир туугандан да артык болуп кетет. Ооба. Чынлап келгенде. Себеби сырыңды билет, кызматта чогуу жүрдүм дегенде, оор күндөрдү баштан өткөрдүңөр дегенде. Өзүбүздүн эмесин түшүнөбүз да билебиз, моряктар. Анан башкалар көп түшүнө бербейт. Терең түшүнө бербейт. Терең түшүнө бербейт. Биз билебиз. Сегодня морской терминдер ошо башкача, сөздөрдү башкача. Анын баарын үйрөнүшкө ошон үчүн 3 жыл, 4 жыл аксакалдарыбыз 4,5 жыл, 5 жыл служба кылгандар бар. Кораблдин үстүнө жуушканча тазалашып. Туурабы? Анан эми майрамыңыздар келатат, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайын. Анан майрамдын астында мен сиздерге бир эркин микрофон берейин деп турам. Ошо өзүңүздөрдүн кызмат кылган ошол мезгилдердеги Аскер деңиз флотундагы, бүгүнкү күндөгү курбалдаштарыңыздарга, айрымдарыңыздын тең туштарыңыздар болсо керек дегендей досторуңуздарга бир алардын үй бүлөлөрүн жана өздөрүнүн бир каалоо тилектериңиздерди баарын айтып чыксаңыздар деген. Мен ушул бүгүнкү силердин передачаңардан кичине эметип, ошо келе жаткан деңиз майрамы менен ушул Кыргызстан моряктарынын, деңизчилеринин баарын куттуктап кетем. Жети тууганды куттуктап кетем, Кыргызстан таласынын моряктары, сиздерди куттуктап кетем. Бишкек, Чүй, ушу моряк болгон моряктардын баарын куттуктап майрамыңар менен 26-чы келе аткан акыркы неделя. Калканчыбек? Мен дагы келе жаткан моряктардын баарын тең келе жаткан майрамы менен куттуктайм. Узун өмүр, иштиктерине ийгилик каалайм. Анан ушу көлдүктөгү моряк мен палчандарым бар эле, Балбай айылында Акмат деген, Акылбек деген мен палчандарым бар. Аларга да салам айтып коет элем.
бар болгула, аман болгула, ушундай жакшылыкта эле чогулуп жүрө берели. Мен деле ушул убакыттан пайдаланып деңиз флотунда кызмат кылган жалпы моряктарды келе жаткан майрамын куттуктаймын. Биз үчүн бул өтө мындай сыймыктуу, өтө сонун майрам моряктар үчүн. Ден соолукта болсун моряктар баардыгы үй бүлөсү менен, жакындары менен, анан как мүмкүн болушунча чогулушуп, ынтымактуу болушсун дейт элем. Анан еще учурдан пайдаланып мен 6 ай калганда бир нарындан бир жигит барган деп атпаймынбы? Эгер ошол көрүп турган болсо, Канат, анда эле майрам менен куттуктаймын. Ден соолукта болсун. И жалпы эле элибиз тынч болсун, ден соолук, Кыргызстаныбыз болсун. Мына силердин как раз ошо майрам күнүнө дал келип калган сиздин туулган күнүңүз экен, э? Меники. Сиздин да туулган күнүңүз кут болсун ошо күнү келаткан майрам менен кошо бирге дегендей. Барыңыздар үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен. Еще Эсенчиликте болуп дегендей, мына ушундай жолугуштарды дайыма байма-бай өткөрүп, кездешип турууну өзү эле канча эле ырахаттуу. Жашоодогу ырахаттуу күндөрдүн бири ушул негизгисичи. Тиричиликте бири-бирин сыйлашып, кезигишүү деген нерсе, жолугушуу деген нерсе, туурабы? Туура. Мына мен өзүм дагы баягы армияда кызмат кылып, Афганистанда жүрүп дегендей, мен дагы бүгүнкү күндө баягы истер сыяктуу эле биз дагы ардагерлер жолугушуп турабыз. Сыйыбыз бар бири-бирибиз менен дегендей. Айрылгыс сый. Өтө мындай жан дүйнөңөн. Баягы эсекем айтпадыбы? Ичибизде билинбеген нерселерди мына өзүңүз эле сиздер өзүңүздөр ичиңизде деген бириңиздер сыныңыздар билесиздер. Ошол үчүн баягы эмне тамашалап атпайбы, бир туугандан артык болуп калат дейт. Бекен деген сөз ошо бекерден айтылбайт да. Анан баарыңыздарга ден соолук. Анан мынакей ушул дагы жакында чукулда эртең дагы Даник айдына барып бир ардагерди эскерет экенсиздер. Эскерүү күнүңүздөр мындай жакшылык менен өссүн. Мындан ары да жакшы күндөр боло берсин. Анан мынакей сиздердин өзүңүздөрдүн аскер деңиз флотунун мынакей жереги турат, жер берет дегендей. Дайыма колуңуздардан түшпөсүн. Элибизде дайыма жерибизде тынчтык болсун. Мекенибиз дайыма тынчтыкта болсун. Эл журтубуз аман болсун. Кыргызстан дайыма өнүгүү жолунда болсун. Дагы бир жолу келаткан майрамыңыздар менен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу менен биз учурдагы ой көрсөтүшүндө мекенге кызмат кылган ардагерлер жөнүндө менен жолугушуп сөз кылдык. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.